61 мектепте окуган 8 жашар баланын сабалышы боюнча окуяны премьер-министрдин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков жеке көзөмөлүнө алды. Парламентте өкмөттүн курамы талкууланып жатканда депутат Азабек Икрамов мектеп директорун, заучун жана 2-Б класстын класс жетекчисин убактылуу кызматтан четтетүүнү өкмөт башчыдан өтүндү. Ал бардык органдарда бул боюнча кайрылганын айтып, иликтөөнүн ачыктыгына таасир этпеш үчүн аталган жетекчилер менен мугалимди кызматтан алып турууну айтууда. Бул жерде баланы уруу, токмок алуу, ошол жерде акча топтомой мыйзамсыз, ушу боюнча кетип атат. Мына 20 жылдан ашык иштеп атат ошол жерде адам. Бул жерде биз жаш баланы коргойбузбу, же креслону коргойбузбу? Эң бир таң калыштуу болуп атат бул жерде. 20 жылдан ашык ошол жерде иштеп, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бизнеске айландырган мектепти коргоп жатат. Бул жерде дагы айтып атышат мага ушул нерсеничи. Бул мындай кылган, андай кылган. Мен айтып кетет элем, Сооронбай Шарипович, ошо адам, директор, ушул эле номер 100-чы бала бакчага канчалык тиешеси бар? Ошону да бир тактатып берсеңиз. Себеби мамлекеттик бала бакчанын, типовой садикти, бала бакчаны жарымы бөлүп, азыркы малда жеке менчикке өтүп кетиптир да. Бул боюнча дагы бир тактоо кылып, мага кат жүзүндө бардык тараптан берсеңиздер. Мына бир баланы окутуп, ал бала уже айылга алып кетти бирөөсү, апасы окута албай. А бирөөнүн апасы жүрөгү ооруп, баласы мектепке дагы деле барбай турат. Тез аранын ичинде чара көрүңүздү, мен сураны өтүнүп кетет элем. Рахмат. Макул, мен көзөмөлгө алам. Көзөмөлгө алып, анан жообун сизге берем.